Ассаламу алейкум достор, сиздер менен кайрадан эле байланышта Курут өзү. Мен отработка кылып жаткан жеримен видео тартууну туура көрдүм. Могул мен 3-чү отработкага киргенмин и бул азыркы чакта ауткад валютный парасынан сделка ачкам 83%. Ауткад валютный парасын ачып карай турган болсок, мен ылдый көздөй на понижение откат алат, дагы ылдыйк уровеньдерди дагы плотно тест кылат деген бойдой сделка ачкам. Ошондой ойдогу анализ менен сделка ачкам десем дагы жаңылышпайм. Так, достор, видеонун башында эле сурана кетчү нерсе, видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бул видеонун аягына чейин көптөгөн маалыматтарды камтып, көптөгөн фишкаларды айтып берүүгө умтулам, максимально аракетимди кылам, достор. И андыктан көптөгөн маалыматтарды ала аласыздар. Так, ушул жерден эле учурдан пайдалана кетейин, достор. Сделканын жабыларына так бизде бирөөсүндө 3 секунд калып атат, бирөөсүндө так, ушул звук баарыңарга жагабы? Мага жагат. Так, бир сделкабыздын жабыларына да 2 секунд, 1 секунд калып атат и бул дагы уверенный отработка, достор. Мен бүгүнкү торговляны 5,5 миң доллар менен баштаганмын и азыркы тапта жакшы плюста жүрөм. Так, алгач эле видеонун башында эле мен историямды көргөзүп кетейин, кандай кылып торговля баштагам. Так, сторонние файлы куки заблокированы. Хорошо. Так, мисалы үчүн караңыздар, мен 1,5 миң долларга пополнение кылгам. Вот пополнение. Анан мен бул 1,5 миң доллардан 1300 долларын сливать этип алгам, достор. Биздин баягыда торговля кылып атып сливать этип алгам. Эми ошодон калган 200 доллар бар болчу. Мен ал 200 долларды акча керек болуп мен чыгарып алгам. Бирок андан кийин эле кайра эртеси күнү мен 1,5 миң долларга пополнение кылгам и ошол 1,5 миң доллар менен мен азыркы тапта вот Телеграмда көргөзгөн 100 миң доллар максатка целге аттануудамын. Эми көпчүлүктөрдүн суроолору боюнча 100 доллар менен баштасак болобу, анан марафонбу бул деп сурашып атат көпчүлүгү. Бул марафон эмес, достор. Бул менин өзүмдүн жеке целим, өзүмдүн жеке өзүмө койгон максаттарым. Эгер биз менен биргеликте торговля ала турган болсоңуздар, анда биз менен биргеликте ушул биздин максаттарга дагы чогуу аттанабыз деген кеп. 100 доллар менен баштаса болобу дегендер, мен өзүм 1,5 миң доллар менен баштагам, бирок 100 доллар менен башташ бул кооптуураак болот. Андыктан сунуштабайм негизи 100 доллар менен баштаганы. Кичине бир 200-250 доллар менен баштаган жакшыраак болот, но 100 доллар менен деле баштаса болот. 100 доллар менен 100 долларыңарга дагы мен план коюп берем. Канча доллар менен торговля кылып башташ керек, канча доллар менен догон кылыш керек, и канчасы минус болгондо токтолуп калыш керек, канчасы плюс болгондо токтолуп калыш керек и жана башка, достор. Мурда биздин закрытый VIP каналга кичине трейдингден түшүнүк алып калган адамдар келип жүргөн болсо, азыр биз новичокторду да алып, закрытый каналга кошулгандарды биз нолдон үйрөтөлү деп баштадык. То есть нолдон үйрөтүү кандай болот? Силер закрытый каналга кошуласыңар, биз нолдон башталган базалык обучающий, сделканы кантип ачып, кантип жабып, платформа менен таанышуу, кайсыл уровеньдерди караш керек, кайсыл уровеньдерден откат алыш керек и жана башка базалык уровеньдердин, базалык түшүндүрмөлөрдүн баардыгын ошол жакта камтыйбыз, достор. То есть бизде новичоктор дагы келет дагы базалык түшүндүрмөлөрдү үйрөнүп алып туруп, и в дальнейшем кийинки чоң-чоң деген анализдер, чоң-чоң деген индикаторлор тууралуу, чоң-чоң деген стратегиялар тууралуу биздин YouTube каналга келе бермекчи. И андыктан новичокторду да чакырабыз биздин каналдарга, достор. Биз менен биргеликте биз койгон максаттарга, биз койгон целдерге чогуу аттанууга чакырабыз, достор. Дагы айта кетчү нерсе, достор, алдыда видеолор стабильно чыга баштайт. Через день же жумасына 2 жолудан же 3 жолудан видеолор чыга баштайт. Ал видеолордо эмнелер болот, достор? Кайсыл индикаторлорду колдонуу керек, кайсыл индикаторлор жакшы, кайсы индикаторлор керектүү, кайсыл стратегиялар иштейт, кайсыл стратегиялар иштебейт и жана башка тууралуу дагы сөз кылмакчыбыз. Азыркы видеодо айта кетейин, көпчүлүгү ушул Pocket Option'дун ичинде отуруп алып эле 1 минутталык таймфреймди ачып алып, же болбосо 5 минуттук таймфреймди ачып алып туруп, анан ушул жерде отуруп алып моомдайларды сызганды үйрөнүшүп алган, достор, баардыгычы. Муну аппендиге көргөзүп койсоң деле сыза берет, достор. Силер рыноктун структурасын, базалык түшүндүрмөлөрүн үйрөнүшүңөр керексиңер алгач. Эми азыркы чакта карай турган болсок, достор, бизде эмне үчүн Pocket Option'дун ичинен анализ кылган болбойт? Мурда видеолордо айтып кеткендей эле, бул жерде наглядно видеону графикти алыстата албайсыздар. Вот максимально алыстаган ушул. Муну алыстатыш үчүн сиздер дальше 30 минутталык таймфреймге и жана башка ушундай алып коюшуңуздар керек болот. Эми биз бул жерден
кандай учурларда Pocket Option'ун ичинен торговля кыла алабыз? Pocket Option'ун ичинен достор, так, мону алып коеюн, аябай чоңоюп кетти го могу. Pocket Option'ун ичинен достор, биз цена боковикте кетип бараткан чагында, то есть каптал багытында кетип бара жаткан чагында, то есть мисалы үчүн карасаңыздар, мына ушул жерде уже кичинеден уже зона скопления болуп атат десек болот. Эми эгер ушул жерден азыркы тапта эгер зона скопления башталып, то есть консолидация, проторговка баштала турган болсо, уже биз в дальнейшем ушу коридордун ичинде Pocket Option'ун ичинен жанагындай коридорду кое олтуруп, анан торговля кылсак болот уровеньден уровеньге, уровень поддержкадан уровень сопротивленияга, уровень сопротивлениядан уровень поддержкага торговля кылсаңыздар болот. Анан новичокторго сунуштабайт элем, жаңы келгендерге сунуштабайт элем. 1 минутадан, 2 минутадан эч качан торговля кылбаңыздар. Эгер новичок болсоңуздар, мен торговля кылам, 1 минутага, 2 минутага сделканы ачам, бирок мен перекрытие учурларында эле гана ачам. Бирок мен эгер анализ кылып туруп сделкага кире турган болсом, 5 минутадан жогору кирем көпчүлүк жакта. Мисалга ала турган болсок, мен ушул жерден на понижение кетет деп сделка ачтым дейли, на понижение. Мен анализ кылдым да уже ылдый кетет деп. И мен анализиме уверенно болуп турам. Бирок рынок өйдөгөсүдөй кайрылып кетти дейли. Менин сделкам минуска жабылайын деп баратат. Бирок мен билип турам то, что рынок повторный эле кайталап эле тест кылып жатканын билип турам дагы. Бирок ал досрочно ылдый көздөй откат берерин билип туруп, мен 1 минутага же 2 минутага отработка үчүн кирип коюшум мүмкүн. Из-за того, что мен рынокты көрө алганым үчүн, свечаларды окуй алганым үчүн, стратегияларды түшүнгөнүм үчүн десем жаңылышпайм. Ошентип кыска мөөнөттөрдө торговля кылууну сунуштабайм новичокторго. Анан OTC параларда эч качан торговля кылбаңыздар, достор. Эч качан. Воскресенье, дем алыш, выходной күндөрү кичине там канча кичине оюн кылып торговля кылсаңар болот. Вот минимальный сумма менен $5 менен, $2 менен, $1 менен. Бирок ал жака серьезный торговля катарында кирбейгиле, достор. Могул Pocket Option платформасы өзү силердин акчаңарды алгысы келет, достор. Мунун максаты силердин акчаңарды алып коюу. Бирок силер булардын алгоритмине баш ийбестен силер акылдуураак болушуңар керексиңер. Мунун бирден бир алдамчылыгын айтып берейинби Pocket Option'ун? Pocket Option'дун алдамчылыгы, биз мисалы үчүн TradingView'дан мен анализ кылганда, ушул валютный паралардын баардыгын мага FXCM деген компания бар. Ушул котировканы алып келип берет фондовый биржадан. И ошол фондовый биржанын котировкасы, то есть FXCM компаниясынын котировкасы Pocket Option'дыкына туура келет. Бирок, мисалы үчүн көпчүлүк жакта азыр могул жерден рынок өйдөгөсдөй өсүп аткан болсо, бул жерде көрдүңүздөр, ылдый түшүп атат. Эмне үчүн бул ылдый түшүп атат? Себеп дегенде ушул жерде бирөө азыркы чакта сделка ачып койгон, достор. Анан сделка жабыларын аз калганда, ошол сделканын тушуна цена келип кала турган болсо, Pocket Option өзүнүн тарабына жабып коет. Ал очевидный нерсе. Мен ага көзүм жетет, достор. Андыктан Pocket Option'дун ичинен, достор, Pocket Option силерге акча алып келип берип аткандай ойлобогула эч качан. Наоборот, силерден акчаңарды алып койчудай ойлогула дагы, и силер булардан өзүңөрдүн талабыңарды талашып, булардан акча алганы умтулгула. Эми OTC параларды ачып карай турган болсок, OTC параларды караңыздар. Наглядный пример. OTC пара бул официалдуу паралар эмес. Бул дүйнөлүк паралар эмес. Бул Pocket Option'дун өзүнүн эле парасы. Андыктан бул жерден силерди алдап коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн мына, давайте 5 эле секундка могул жерден уже мына караңыздар. Плотно ылдый түшүп келди, бирок ушул жерден откат берет деп ачайын да, достор. 5 эле долларга на повышение. Азыр көрөбүз. 5 секундка ачтым, мына көрдүңүздөрбү? Мына атайын минус жаап атат. Так, ладно, плюс болуп калды. Давайте дагы на повышение ачайлы, достор. Так, бул уят кылып азыр бере бериши мүмкүн. Ана берип атат. OTC пара ошентип кээде берет, достор. Бирок ошондой берип аткан чакты силерге сунуштарым дем алыш күндөрү гана издеңиздер. Дем алыш күнү киресиздер, кичине акча менен тест кылып көрөсүздөр рынокты. Эгер OTC паралар, бул OTC паралар как казино сыяктуудай, достор. И OTC паралардан силер эгер рынок берип аткан болсо, анда дальше выжимать этиш керек. Себеп дегенде бул казинодой болгондон кийин, бул бир моментте, бир маалда силерге акча берет күпүлдөтө, чтобы силер реклама кылыш үчүн, анан кайра бир кездерде алып коет. И андыктан силерге сунуштарым ушундай официалдуу параларда торговля кылыңыздар, достор. И эч качан жаңылыштык жана катачылык кетирбейсиздер деп ойлойм, эгер официалдуу параларда гана иштегени умтула турган болсоңуздар. Эгер OTC параны анализдеймен убара боло бере турган болсоңуздар, эч качан трейдинг тармагында эч качан өспөйсүздөр, достор.
Дагы айта кетчү нерсе достор, видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бул сиздердин эч кандай убактыңыздарды албайт деп ойлойм. Бат эле болот 5 секунд. Каналга катталып, видеого лайк басып коюу. Бул мен үчүн колдоо болот достор. Даже если каналга катталгыңар келбесе дагы видеого лайк басып койгула, ошол видеом алдыга өсүп кетсин, алдыдагы новичокторго пайдасы тийсин деген ой. Видео аябай узун болуп кетти. Кийинки видеолордо көптөгөн маалыматтарды камтып берем. Көптөгөн керектүү маалыматтарды камтып берем. Баардыгыңыздарга түшүнүктүү кылып камтып кыстырып бергени аракет кылам достор. Бул видеону ушуну менен жыйынтыктайлы. Бул видеодо жакшы видео болду деп ойлойм. Лайфтарга уулай болду деп ойлойм достор. Трейдинг вьюдан анализ кылганды үйрөтчү дешет көбү. Кийинки видеолордо трейдинг вьюдан анализ кылганды үйрөтөбүз. Трейдинг вьюда кайсы индикаторлор керек болот жана башка. Мен колдонгон инструменттер тууралуу айта кетейин. Мен колдонгон инструменттер мына ушул жерде избранныйда алынган. Fibonacci колдоном, треугольник, ушундай сызыктарды колдоном. Булар инструменттерге кирет. Индикаторлордон болсо мен горизонтальный и вертикальный, вот вертикальный и горизонтальный объем колдоном достор. Андыктан кийинки видеодо көрүшкөнчө достор, сиздер менен Турут трейдер өзү болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар достор. Чөндөгө акча жык толгон, жанымда досторум көп эле. Күлүп ойногон, көнүмүш адатымды койбоп турмун. Берилген рызкыма тойбоп турмун. Түбөлүк жашай берем дегенсип ойлоп турмун.